Кылымдарды карыткан кыргыз эли өмүрүн өлкөгө арнаган даңазалуу инсандарга абдан бай экендигин тарыхыбыз тастыктап келет. Ооба, чындыгында мамлекетибиздин атак даңкын дүйнө жүзүнө чыгарып, таанытып билгизген бул чыныгы мекенчил инсандардын өлкөсүнө кылган зор эмгектеринин үзүрү. Муну мөөр баскандай белгилеген кыргыз эл жазуучусу Алы Токонбаевдин "Өмүр бизден өтүп кетсе, эл эмгектен эскерсин" деген улуу ойчулдук сөз эмеспи? Карагылачы, болгону 2 сап сөздүн ичинде бүтүндөй бир өмүр камтылып жатат. Эмне деген баа жеткис керемет сөз. Бул сөздүн түп маанисин түшүнгөн инсан мен өзүм үчүн эмес, өлкөм үчүн эмне кылдым деп терең ойго чөмүлүшү айдан ачык. Кыргыз элинин кыраан эр-азаматтары жана сулуу кыздары өлкөбүздүн баардык тармактагы адистик кызматтарда үзүрлүү иштеп келишет. Андыктан биз бүгүн ал инсандардын өмүрүн өлкөгө арнаган көөнөрбөс эмгектерин баалап барктап, "Өмүр бизден өтүп кетсе, эл эмгектен эскерсин" деп тарых барактарында жазылып калышын кааладык. Урматтуу инсандар, силер Кыргыз өлкөсүнө ак ниетиңер менен кызмат кылып, мамлекетибиздин өнүгүшүнө салымыңарды кошуп жатканыңыздар менен биз бүгүн терең сыймыктанабыз. Коомдук турмушта жетишкен ийгиликтерин көрсөтүп келген инсандардын көөнөрбөс эмгектерин укумдан тукумга чейин даңазалоо максатында ушул видео слайд жана энциклопедия китеби жазылып коомчулукка сунушталды. Ошентип бүгүнкү каарманыбыз белгилүү дарыгер Махбуба Ормоновна тууралуу кеп кылмакчыбыз. Адам баласынын тарыхында дарыгерлерге кайрылбаган бир да жан болбосо керек. Ооба, ак халатындай дили ак дарыгерлер ар качан кандай гана кырдаал болбосун адам баласынын ден соолугу үчүн тике туруп, өмүр менен өлүмдүн ортосуна арачы түшүп келишет эмеспи? Айрыкча жугуштуу эпидемия оорулары күч алып, адам баласы массалык түрдө кырылып жаткан убакта да өз өмүрлөрүн тобокелге салышып, миңдеген ооруларды аралай жүгүрүшүп, алардын өмүрүн сактап калууга болгон аракеттерди жумшоо бул чыныгы эрдик. Буга азыркы мезгилде башыбыздан өтүп жаткан COVID-19 пандемиясы да далил десек жаңылышпайбыз. Ошондуктан Гиппократтын антын берген бул дарыгерлерге түбөлүк таазим кылсак да ал өтө аздык кылат. Биз бүгүн өмүрүн, калктын саламаттыгын сактоого арнап, талыкпастан эмгектенип келе жаткан Махбуба Ормоновнанын өмүр жолун кыскача баян кылабыз. Ормонова Махбуба Ормоновна 1954 жылы 23 февралда Ош областынын Өзгөн районуна караштуу Эрдик айылында кызматкердин үй бүлөсүндө жарык дүйнөгө келген. Орто мектепте окуп жүргөн кезинде эле мектептин коомдук маданий иш-чараларына активдүү катышып, үлгүлүү жүрүш-турушу менен жакшы окуп, 1971 жылы орто мектепти жакшы баалар менен аяктаган. Жогорку билим алууну максат кылып, өз келечегин саламаттык сактоо тармагынан көргөн Махбуба айым ошол эле жылы Фрунзе шаарындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык институттун дарылоо факультетине тапшырат. Илим-билимге сугарылган студенттин шаңдуу жылдар билинбей өтүп, 1977 жылы бул окуу жайды да жакшы жетишкендиктер менен ийгиликтүү аяктаган Махбуба айым ошол эле жылы номер 6 шаардык ооруканада 1 жылдык ординатураны өтүп, алгачкы кесиптик эмгек жолуна кадам таштайт. Бул жылдары пулмонология, гастроэнтерология, кардиология жана интенсивдүү терапия бөлүмдөрүндө врач-ординатор болуп эмгектенип, 1980 жылы Кыргыз мамлекеттик медициналык институттун профилактикалык санаторийине врач-ординатор болуп дайындалып, эмгек жолун ийгиликтүү улайт. 1984 жылы Кемени районуна караштуу Боролдой айылындагы участкалык ооруканага врач-терапевт болуп которулган Махбуба айым кийинчерээк оорукананын жетекчиси болуп дайындалган.
Бул жылдары өзүнө бай тажрыйба топтоп, чыныгы кесипкөй адис экенин далилдеп, жигердүү эмгектенген эмгегинин аркасында 1992 жылы Сокулук районуна караштуу Шопоков шаарчасындагы ооруканага үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун жетекчиси болуп дайындалат. Бул жерде да өз жумушуна жоопкерчиликтүү мамиле кылып, бейтаптарды тез жана сапаттуу дарылоону башкы орунга койгон Махбуба Ормоновна көп өтпөй оорукананын башкы врачы болуп дайындалат. Жетекчи болуп келери менен алгачкы реформаларды жүргүзүп, оорукананын дарылоо профилактикалык иштерин жакшыртып, эмгек жамаатын өз жумуштарына өтө жоопкерчиликтүү мамиле кылуу менен бирге ынтымакта иш алып барышын талап кылган. Махбуба Ормоновнанын жетекчилиги астында оорукананын иши алда канча жакшырып, оорулардын саны азайып, айрыкча эне өлүмдөрүнүн кесепеттери кескин түрдө кыскарган. Мындай эмгектери жана эрдиктери мамлекет тарабынан жогору бааланып, бир катар баалуу сыйлыктар менен сыйланган. Саламаттыкты сактоо тармагында мына ушундай алгылыктуу иштерди жасап, калктын ыраазычылык алкыштарына арзыган Махбуба айым учурда ошол эле оорукананы жетектеп талыкпастан эмгектенип келе жатат. Үй бүлөлүү Аида жана Гүлназ аттуу эки кыздын бактылуу апасы. Аккан арыктан суу агат дегендей, учурда Аида врач болуп эмгектенсе, Гүлназ фармацевтик кесипти аркалайт.